जो भी हमारा इनके साथ डिस्कशन हुआ है बेस्ट ट्रीटमेंट को लेके, जो भी बताया कि जो भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं किडनी डिजीज़ के, न्यूरोलॉजी के, न्यूरोसर्जरी के, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं किर्गिस्तान में जो नीडी हैं, जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो हमने क्या प्लान किया है कि हम अखनियत अमानत NGO के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जो इस तरह से इनको सपोर्ट कर रहे हैं पेशेंट्स को, ये उनके लिए हम स्पेशल पैकेजेस देंगे जिससे कि इनके लिए भी ईजी हो जाए कि वो पैकेजेस थोड़ा सा अफोर्ड करना। तो ये हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट विद बेस्ट पैकेज इनको मिल जाए। Biz ötkende kelişken ilek Kırgızstandagi patsientler ошо печень пересадка почка, костный мозг, онкологический оорулар боюнча дагы кардиологический оорулар боюнча ошолор үчүн биз келишкенбиз. Сиз үчүн мындай жеңил түрүнү кылып беребиз. Сиз анткени ошо кыргызстандык элдерге жардам берип атасыз пациент үчүн. Ошондуктан биз өзүбүз келишип чыктык Макс клиникасы менен. Siz үчүн аябай жакшы колубуздан келгенче жардам, лечение дагы, анан кийин финансовый жактан дагы өзүбүз келиштик деп атат. जो भी हमने कुछ पैकेज डिज़ाइन किए हैं, कुछ इसमें सजेशन होंगे तो हम वेलकम है जो भी है। तो ये जस्ट एस्टिमेट्स हैं, जिस तरह के नॉर्मल हम करते हैं। तो आप और सजेशन बताइए, उस हिसाब से हम बेस्ट पैकेज ड्राफ्ट करने में इनको हेल्प करेंगे। Ушунун ичинде баардыгы жазылган. Ошо костный мозг боюнча бүт баары, кардиологический, ошо финансия бүт баары жазылган экен. Буну окуп чыгышыңыз мүмкүн деп атат. Бул сиз үчүн сизге жагат деген үмүттөбүз деп атат. Бүт баары. Бул жерде ар бир оорулардын биз алып келе турган пациенттердин боор, бөйрөк, жүрөк, костный мозг, онкологический, глазной, ушулардын баардык пакеттери бул жерге жазылды. Бүт баары бар. Түшүнүктүү. Анан кандай диагноз менен кандай келет, ошо диагнозго чейин дагы жазылган бул жердечи. Диагнозуна канча пакет, ошо бүт баары. Бул пакет буларда буга чейин эле ушундай пакет болгонбу же биздин Акниет аманат коомдук фондуна гана ушундай пакет түзүлдүбү же кандай болду? सर आपको ये फिनांस के बारे में पहली फिनांस वाला है या फिर अखनियत अमानत फंड के लिए कुछ आप मतलब यही वही मैं बता रहा हूँ कि जो हमने डिज़ाइन करी है चीज़ें अखनियत अमानत NGO के लिए ही डिज़ाइन करी हैं। और इसमें जिस तरह के पता था कि इस तरह के पेशेंट ज़्यादा था, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑन्कोलॉजी के जितने भी हैं पूरे पेशेंट्स या न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जरी के हैं, उन पेशेंट्स को ध्यान में रख के ये डिज़ाइन किए हैं पैकेजेस। जो हर पेशेंट के लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि अखनियत अमानत NGO का एक जो बेस्ट पैकेज हम दे सकें हम कर रहे हैं। Biz başka patsientler üçün emes, только Акниет аманат фонду үчүн жеңилдик түзүлдү. Ушул неврологический оорулардын бар экен бул жерде. Биз башка пациенттер үчүн мындай немени бере албайбыз. Только ушу Акниет аманат фонду аркылуу келген пациенттер үчүн ушул сенет. Рахмат, өтө чоң рахматымды билдирем, ыраазычылыгымды билдирем. Thank you sir very much. Биз негизи ушул ниетте ушул максатта жүргөнбүз, бирок ишенгенбиз, булар жардам берүүсүн күткөнбүз. Жардам берет, кур койбойт деп ишенгенбиз. Бирок дагы бир суроо гана биздин Акниет аманат фондуна фонд менен келип аткан элге ушундай арзан кылып беребиз деп атат да. Аны кээ бир инсандарда мындай ой пайда болушу мүмкүн да, менде андай пайда болбойт. Эмне үчүн мындай пакетти түзүп беришти булар деши мүмкүн да. Бул фондко кандай эмне үчүн, эмнеси балким жагып же эмнеси балким инсандар башкача ойлошу мүмкүн, ошого бир өзү кыскача маалымат берип кетсе. Азыр мен сурайм, бул сурооңузду берем өзү. Анан мындан мурун да айтып өтүп кетти го. Сиз элге жардам бергениңиз бизге аябай жакты деп атат да. Ошо эл ойлоп, сиз өзүңүздү жеке кызыкчылыгыңызды ойлобойсуз деп айтып өтүп кетти азыр. Ошондуктан сиз буларга аябай жагыпсыз. Сиздин кылган иштериңиз ушулар. Мен азыр сиз айткан сөздөрдү айтам. Sir, उसको क्वेश्चन है पहले थैंक यू, वो विश्वास कर रहा था आप इतना हेल्प कर दिया। उसको एक और सवाल है, मतलब हमारे लिए इतना प्राइस बता दिया, बहुत हम खुशी है, लेकिन दूसरा लोग सोचते हैं किस चीज़ के लिए, सिर्फ अखनियत अमानत फ़ोन के लिए ये प्राइस हो गया, क्यों ऐसे है, ऐसा सवाल आएगा ना दूसरा, मतलब पेशेंट का भी दूसरा लोग का भी। इसीलिए ये कह रहे कि मैं अच्छा लगा उसको या फिर क्या, कुछ आप बताइए वो फ़ोन के लिए कुछ।
सो इसका पर्पस बस यही था कि जिस तरह से ये पुअर और नीडी पेशेंट्स के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे कि एक हेल्प ये कर रहे हैं, हम भी अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हम भी अपनी तरफ से वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. इसका पर्पस बस यही है. Мен бир гана сөздү айтып кете алам деп атат. Ушунчалык бул элди ойлоп, пациенттерди ойлоп жардам берип атат. Мен дагы ушул сиздин артыңыздан жардам берип, пациентке жардам берейин деген максат менен, ой менен ушул биз неменин финансияны түздүк деп атат да. Ушу сизди ушундай элге жардам бергениңиз буларга аябай ыраазычылык билдирип атат өзүнөн сизге. Рахмат. Эң башкысы пакет эмес. Эң башкысы пакет канча коюлбасын, ошол ооруп аткан инсандарга жакшы дарылап, жакшы диагноз коюп, жакшы ошолорду кайрадан Кыргызстанга кайтарып, бир сонун бир ушундай дарылап жыйынтык коюп берсе, ошол эң башкы маселе. Анан экинчи маселе албетте бул пакет дагы жогоруда турат, себеби ушул акчанын айынан көп инсандар келе албай атат да. Бул экинчи орунда турган маселе. Кудай кааласа бул эки жагынан жардам берген болсо, биз сөз менен ыраазычылыгыбызды жеткирип кете албайбыз. Thank you sir. थैंक यू. और मैं भी इनके लिए दुआ करूंगा जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह आपके लिए मतलब सब कुछ अच्छा रहे और थैंक यू सो मच. Рахмат чоң деп атат. Мен дагы сен үчүн дуа кылам, ар дайым иншаллах баары жакшы болот. Рахмат. Бул колдор Кудай буйруса жүргөсүн, бул достук бекем болсун. Мына ушунун артында эки элди бириктирген бир тарыхта кала турган инсандардан болот. ये दोस्त हम आप लोग के ये दोस्त लंबा टाइम चलेंगे इंशाल्लाह. फिर ये हाथ कभी नहीं मतलब पकड़ दिया ना और कभी नहीं छोड़ेंगे नहीं. बिल्कुल हमारी तरफ से. थैंक यू सो मच. रहमत चंद्र. थैंक यू. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендаштар. Кудай буйруса биз Ак ниет аманат коомдук фонду бүгүнкү күндө жылдын башында 2020-жылдын 5-январында Индия жерине келгенбиз. Индияга келатып бир эмес 5 бейтап алып келгенбиз. Жана бул бейтаптардан сырткары дагы биз өлкөбүздө, мекенибизде ооруп аткан элибизге кантип жеңилдик тапсак болот, кантип ошол ооруп аткан инсандардын шифасын жеңилдетсек болот деп бир нече больницаларга барып, ошол больницалардын жетекчилери менен сүйлөштүк. Ошол больницалардын оборудованияларын көрдүк. Ошол больницалардын дарыгер докторлорун, аппараттарын бардыгын карап көрдүк. Мына ушул Индиянын Нью-Дели шаарында, жалпы эле ушул Индиядагы мыкты больницаларды карап көрүп, биз ушул Макс больницаны аябай жактырдык. Макс больницанын аппараттары, оборудованиялары жана мыкты дарыгерлери, элге болгон мыкты жылуу мамилелери жана ооруп аткан инсандарга жеңил дарылап шифасын жеңил бергендиги ушунчалык жакты. Биз бул больницанын жетекчилиги менен өтө тыгыз сүйлөштүк. Көрдүңүздөр, буга чейин да улам чыгарып аттык. Дагы бир топ биздин сүйлөшүүлөрүбүз, аппараттар менен таанышкандарыбыз чыга элек. Индияда Макс больница 14 больница бар экен. Делинин өзүндө эле ошол 10дон ашык больница бар экен. Өтө чоң больница экен. Бирок Индияда эң чоң эч жерге технологиясы өнүккөн эң чоң аппараттардан Индияда эки эле жерде бар экен. Мына ошол эки аппараттын бири ушул Макс больницада бар экен. Бул рак боюнча, урматтуу туугандар, ракты көзгө көрүнбөгөн рак ооруларын аппараттын күчү менен жок кыла турган дагыдай. Мен жогоруда көрдүңүздөр, директор менен биз будан бир 3-4 күн мурун запрос жөнөткөнбүз, бардык сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Мына ошол сүйлөшүү жүргөндө эмнени сүйлөштүк? Биринчиден элибизге жеңилдик болуп берсе экен деп, жеңил дарылап берсе экен деп. Экинчиден мына ошол дарыгер ооруп аткан бейтаптардын пакетин, операциянын жана лечениянын сумма акчасын болушунча бизге пас кылып сүйлөшүшкөнбүз, ушуну пас кылып берүүсүн суранганбыз. Мына азыр бизге директор бардыгын колубузга тапшырды, көрдүңүздөр. Бул
Сена бул пакет, бул операциянын пакети бир гана сиздердин фондуңуздарга гана деди. Бул пакет бир гана биздин Ак ниет аманат коомдук фондуна гана ушул пакет берилди. Бир гана сиздердин фондуңуздарга гана деди. Себеби жогоруда айтканын уктуңуздар. Ошондуктан бул пакеттин бааларын айтылган жок, урматтуу туугандар. Башкалар да көрүп башкача ойлор болбосун деп айтылбады. Мына ушундай туугандар, Кудай кааласа биз көптөн көп күткөн ниетибизге иншалла акырындык менен жетип атабыз. Жеңилдиктер башталды. Бул ишибиздин башталышы, будан дагы чоң жеңилдиктер болот. Ошондуктан урматтуу туугандар, иншалла биз мына эми Кыргызстанга эртең 19 январь күнү сапар тартабыз. Мына ошол жака барганда көптөгөн бейтаптарга түз багыт көргөзүп, түз жардам көргөзүп, жеңил болуусуна мен дайым аракетти кыла бермекчимин, урматтуу туугандар. Жана ушул жака келип алданып аткан, акчасын жетирип аткан, жана башка жолдор менен көп акчасын сарптап алып аткан инсандарга дагы бир түз ушундай жол көргөзгөнү аракет кылабыз. Урматтуу туугандар, Кудай кааласа сиздердин дуаңыздар менен ушунун бардыгы, сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин дуаңыздар менен мына ушул болгон Макс больница менен сүйлөшүү кенен сонун жогорку деңгээлде ошол 14 больницанын жетекчиси менен дагы сүйлөшүү жүрүп, мына ал киши макулдугун берип, мен дагы сен катары колуман келишинче жардам берем деп макулдугун берди. Мына менде азыр договор түзүлгөн. Бүт ушул Макс больницадагы ар бир пакеттин баасы. Пакеттер эки түрү бар, урматтуу туугандар. Донор менен келсең кандай пакет, без донор келген болсоң кандай пакет. Мына ошол эки пакети тең түзүлгөн. Башка адамдарга болгон пакет кандай пакет, сага болгон пакет кандай пакет болгон. Ошонун бардыгы мына бул колубузда турган китепте турат. Кудай кааласа, иншалла эми дагы да буга чейин жардам берип аткан, элибизге жардам берип аткан кызматыбызды дагы да өөрчүтүп, Кудай кааласа ушул Макс больницага көптөгөн элибиз алып келип, ооруп аткан оорусуна шифасын ушул жерден таап кетебиз деп мен ишенем. Урматтуу туугандар, Кудай кааласа сиздердин чын ниетиңиздер менен ишеним көргөзүп, дуа кылып, дайым колдоп атканыңыздар үчүн баарыңыздарга чоң рахматымды айтам. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Эң башкысы эч ким оорубасын. Бул Индияга келген инсандар ооруп келбесин. Аллах таалам ооруган инсандарга шифасын берген болсун. Анан бул сүйлөшүүлөр, урматтуу туугандар. Бул Индияда жүргөн ар бир кадамдарыбыз бир гана сиздер үчүн. Жашоодо, урматтуу туугандар, бул кыска жашоодо сомдун эмес, сооптун артында кызматта жүрөбүз. Инсандын, пенденин эмес, Аллахтын кулу болуп калайлы деп, мына ушул жолдорго барып атабыз. Мына ушул аракеттерде жүрөбүз, урматтуу туугандар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум.